Ой, мен алдап кеттің, ай, чырағым, ай, жындай сұлуалың балам, ай. Бекмырза Шарабидин уулу 16 сентябрда чегарадагы куралдуу кагылышта Лейлектеги кулундуу чегара бекетин аткылоодон курман болгон. Маркумдун сөөгү бүгүн 18 сентябрда Нокен районундагы өзү туулуп өскөн Жаңарык айылында жерге берилди. Апасы Райка Нуркулова уулу 1 айдан кийин үйлөнмөк деп боздоп отурат. Акасынын үйлөрүн көрсөтүп сүйлөштүм эле балам, ай. Ой, чырагым, арманда кеттиң, алтыным, ай. Ой, мен ыйлатып кеттің, олағы ыйлатып тозып алдым бі. Қой десе оға, сөйкелерді алып отырат елем ғой, той болады деп. Апа деп көріп кеттің еле ғой, балам, ай. Бекмырза Шарабидин уулу 1996 жылы туулган, 2015 жылы Улуттук гвардияда 1 жыл кызмат өтөп, 2016 жылдан бери келишимдик негизде Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чегара кызматында аскер кызматкери болуп иштеп келаткан. Алгач номер 2027 Маданият чегара бекетинде иштеп жүрүп, 2020 жылы Лейлектеги Кулундуу чегара бекетине которулган. Маркумдун эжеси Калыс Нуркулова Бекмырзадай болуп уулунан, жакынынан айрылган үй бүлөлөр үчүн чегарадагы жаңжалдар токтоп, бейпил жашоо болсун деген тилекте. Мындан ары эч үй бүлө сыздабасын, биздей болуп эч ким сыздабасын. Согуш токтосун. Айланайын эл журт, айланайын президент. Согушту токтоткула, балдарыбызды сактагыла. Чегара кызматынын маалыматында Бекмырза Шарабидин уулу 2021 жылы апрель-май айындагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда мекенди жана чегараны активдүү коргогон. 16 сентябрь күнү Лейлектеги Кулундуу чегара бекетинде баатырларча курман болду деп жазылган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына өкмөттүн, парламенттин өкүлдөрү, айылдаштары, классташтары, туугандары катышты. Бул каргашадан Нокендик 27 жаштагы Гүлжигит Бектановдагы дагы каза болгон. Ал 11 туугандын 4-үнчүсү эле. Маркум 1 ай мурда эле кыздуу болуп, 3 күнгө үйүнө келип, жакындары менен жолугушуп кеткен. Баткендеги атышуу учурунда келинчегине WhatsApp'тан үн жөнөткөн. Анда атышуу токтобой жатат, кайра байланышам деп айткан экен. Атасы Токтосун Бектенов уулу аскер болом деген кыялына жеткени менен өмүрү кыска болуп калды дейт. Şu каргашар окуя менен балам каза болду. Бирок нерсе жакшы нерсе болчу. Кеңпейил адамга жакшылык кыла турган инсан болчу. Ne kılağız, arga yok. Başımızga çıkımını genem. Mına şundan balamı jogatıp oturam. 16'sı günü men söyleşken boldu. Jakşymın. Ondan keyin kızıma zvona kılgan eken apam jakşı karagıla. Apası orup atdı da больницадан jakında çıkıp geldiler. Atama salam aytkılar, men mundan bakayım, muna связь жок bizde. Anam özüm çıkam degen eken. Oşo boldu da. Günde saat 3'te geldi. Abiser olamın, o da kalırsa deyip niyet kılgan. Niyetine jetti dese kalabaysın. Kapitan olganda getip. Маркум Гүлжигит Бектановдун классташы Сейитмурат Аманбеков Баткендеги чегара жаңжалы башталган учурда досунун абалын билиш үчүн телефондон байланышканда жардам керек экенин айткан. Анткени классташы Сейитмурат Аманов да аскер адамы. Çalsam эле шашылып эле үнү да башкача чыкты. Атыш ал жакта автоматтардын үндөрү угулуп атты. Досум биякта атыш болот, уруш токтобой атат. Жардам жөнөткүлө мүмкүн болсо деп ошондой акыркы сөз ошол. Балалык кыялыбыз болчу бул. Чегара кызматында иштейбиз деп. Чогуу көтөрүлөбүз, чогуу өсөбүз, бизден кийинкилерге да үлгү болойлу деп. 3-4 күн эле болду сүйлөшкөнбүз. Ушундай анда да ушул ойлорун айтып, досум могу октябрда өргүгө чыгып барам. Ошондо жолугабыз деп. 1 ай болду, 1 ай мурда кыздуу болгон. Кызына дагы 3 күнгө эле өргүгө келип туруп эле, кызын көрүп эле кайра кеткен. Гүлжигит Бектенов 2013 жылы Казакстан Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинин чегара академиясына тапшырып, 2017 жылы ийгиликтүү аяктаган. 2017 жылы Баткен облусунун Лейлек районунун номер 20-21 аскер бөлүгүндө атайын даярдалган бөөрү отрядынын 1-чи тобунун командири кызматынан баштаган. Андан соң Нарын шаарындагы Тайлак Баатыр атындагы номер 20-25 аскер бөлүгүндө көптөгөн офицердик кызматтарда кызмат өтөгөн. 2019
2009-жылы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан даңк медалы менен сыйланган Гүлжигит Бектанов 2022-жылдын 16-сентябрында Баткен районунда жайгашкан Достук чек ара тозотундагы куралдуу кагылышта курман болгон. Ал Достук чек ара тозотунун башчысы болуп, 2022-жылдын май айында эле дайындалган болчу. Баткен облусундагы чек арадагы кагылышуулардан Жалал Абад облусунан жалпысынан 5 аскер кызматкери каза болду. Алардын 4-өө үй бүлөлөрүнө жеткирилип, жерге берилди. Сузактагы бир жоокердин сөөгү келе элек